Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы. Бул эмне? Баш мыйзам, негизги мыйзам, өзгөчө статустагы ченемдик укуктук ак, жогорку юридикалык күчкө ээ. Эгемендиктин ээси болгон кыргыз эли өзүнүн бийлигин дал ошол конституциянын негизинде жүргүзөт. Конституция бул латын тилинен которгондо түзүлүш, түзүм деген сөздү билдирет. Мамлекеттеги бардык саясий, социалдык, экономикалык мамлекеттик түзүлүштүн багыттары бүт ушул жерде аныкталат. Бийлик ортосундагы байланыштар, алардын жол жоболоштуруу дагы конституция менен каралат. Эгемендүү кыргыз эли өзүнүн эң алгачкы баш мыйзамын 1993 жылдын 5-майында кабыл алган. Ага чейин Кыргыз Социалисттик Республикасынын 1978 жылдын 20-апрелинде кабыл алынган баш мыйзамы менен жашап келген. Андан кийин 94-жылы, 96 жылы, 98 жылы, 2001 жана 2003 жылдары бул конституцияга өзгөртүү толуктоолор кирип турган. Алардын бардыгы ошол президенттик бийликти ошол мезгилдегини күчөтүү, жер саясатына байланыштуу, жеке менчикке байланыштуу, мамлекеттик тилге байланыштуу болуп келген. Адан кийин 2007 жылдагы конституцияга өзгөртүү толуктоолор киргизилген. Кийин экинчи жолку жаңы редакцияда кабыл алынсо, бул 2010 жылдын 27 июнунда кабыл алынган. Ал жерде парламенттин депутаттарынын санын көбөйтүү менен премьер-министрдин укуктары жана президенттин укуктарына кароо менен кабыл алынган. Ошол 2010 жылкы конституцияга 11 декабрь 2016 жылы өзгөртүү толуктоо киргизилген. Ал жерде кайра эле премьер-министрдин укуктарын, ыйгарым укуктарын кеңейтүү жана ал бир учурда депутатта боло ала турган нормаларды киргизүү менен жана сот системасына байланыштуу өзгөртүү толуктоолор кирген. Ал эми үчүнчү бул жаңы редакциядагы конституция 2021 жылдын 5-майында кабыл алынган. Өлкөдөгү бардык мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар баш мыйзамдын негизинде кабыл алынат. Бүгүн биз конституция менен жашайбыз. Бул конституция негизинен сөзүмдүн башында белгилегендей мамлекеттин негизги документи, биздин багытыбыз. Ал жерде ата-бабалардын осуяттарына таянып, манас атанын осуяттарына таянып, биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү ошол конституция менен багыт алып, биздин жерибиз көз карандысыз Кыргыз Республикасынын мыйзамдары бүт мамлекеттин аймагына таратылат. Кыргыз Республикасы ички жана тышкы саясатын өз алдынча аныктайт. Бийликтин жападан жалгыз бутагы эл. Ал эми Кыргыз Республикасынын атынан президент жана жогорку кеңеш мындай өкүлчүлүк аткара алат деген негизги конституциялык түзүлүштөр камтылган. Конституция 116 беренеден турат. Андан сырткары ал жерде адам укуктары, үч бийлик бутагынын ыйгарым укуктары каралган негизги жоболор жана атайын мамлекеттик органдар, конституциялык органдар ошол жерде көрсөтүлгөн. Кыргызстан эгемендүү, демократиялык, укуктук, мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган, унитардык жана социалдык мамлекет. Бизден баш мыйзамда дал ошентип жазылган. Мунара Матиева, Кадыр Султаналиев, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.